Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окуу усулдук колдонмолору, макалалары коюлду. Андан сырткары бизнес паркынын, жаштар паркынын стартаптарын алып келинген. Ал стартаптан алынган катышып утушка ээ болгон сертификаттары бар коюлган. Бул жерде ушул мындай китептер коюлду. Бул Америка тануу жана котормо кафедрасынан эки китеп, Улуу Британия боюнча чыгарылган атайын китеп. Бул өлкө тануу страноведение боюнча предметтен берилет да. Бул United States of America, Америка тууралуу кененирээк өзүнүн авторлору дагы берип койсо болот. Ушул жерде турат авторлору. Гүлзат, китептер жөнүндө. Саламатсыздарбы, менин атым Айыпова Гүлзат Бокаралиевна, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Бул көргөзмөгө биз илим көргөзмөсүнө мен өзүмдүн өлкө тануу сабагын 20 жылдан бери сабак берем. Ошол сабакта китептин, адабияттардын жетишпегендигине байланыштуу 10 жылдык документ китептердин материалдарын топтоп бүгүнкү выставкага китебимди алып келдим. Бул окуу методикалык көрсөтмө студенттер үчүн. Биздин факультетте 4-чү курстарда өлкө тануу сабагы болот. Бул сабакта эки өлкөнүн географиясы, экономикасы, политикасы ушул жөнүндө сабак өтүлөт. Бунда биринчи бөлүгү бул Улуу Британиянын жөнүндө. Ал географиясы, бул жердеги королдор, королева ушулардын өмүр баяны, мындайча айтканда Англиянын тарыхы. Экинчи бөлүгүндө бул Америка өлкөсүнүн географиясы, ошондой эле тарыхы, экономикасы жана билесиздер, өзүңүздөр билгендей, Америкада бул президенттердин көптүүлүгүнүн ошол политикасы, саясий боюнча историясы жазылган. Ушул методикалык көрсөтмөдө студенттер үчүн тесттер бар, өз алдынча ишке атайын темалары, тексттер бар. Ошондуктан бул окуу методикалык көрсөтмөнүн өзгөчөлүгү бизде электрондук китептердин арасында мындай именно так көрсөтүлгөн эмес. Ошон үчүн биз окуу планыбызга ылайык окуу сабактын именно роосуна баягындай жыйынтык көрсөтүүчү максатында жазылган окуу курал. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен Дүйнөлүк тилдер факультетинин англис тилинин грамматикасы жана фонетика кафедрасынын улуу доценти Ахмедова Эркайым Гудуковна. Мен бүгүнкү илимий иштер күнүнө, ошмун илимий иштер күнүнө эки китебимди алып келдим. Биринчиси Gain Confidence in Reading, бул окуу боюнча. Биз англис тилинин УЗИК жана жазма сабагы боюнча англис тилинин практикалык курсу 60 саат болсо, бул дагы сабактан тышкаркы окуу куралы болуп эсептелет. Муну дагы 60 саат өтөбүз. Бул китеп өзүнүн инновациялык азыркы кездеги инновациялык жолдор менен аябай түшүнүктүү жазылган. Мында сабакка чейин, сабак маалында жана сабактан кийин деген методдор аябай жакшы көрсөтүлгөн. Жана ошондой эле экинчи китебим англис тилинин морфологиясы. Англис тилинин морфологиясы бул бир гана ошмунун Дүйнөлүк тилдер факультетинин студенттерине гана арналбастан, бул мугалимдер үчүн дагы аябай керектүү китеп. Бул китепке өзүм автордук наам алганмын, укук алганмын, ушундай патент алгам ушул китепке. Бул китептер азыркы заманга аябай керектүү, негизги курал болуп эсептелет деп